Көп учурда биз ютуберлер ютубка контент салып атканда кыжалат болобуз, ойлонобуз. Неге менде трафик жок? Неге менде просмотр жок? Охваттарды кантип кылсам болот? Кантип мен алгоритмди түшүнө алам? Эч эле просмотрга жетпей койдум го деп наалып, же болбосо ызаланып, кыжалатчылык менен айткан адамдар бар. Жок эмес, алардын катарында менин окуучуларым дагы бар. Бирок силерге мен жакшы нерсени айтып кетейин. Ошол ютубту түзгөн директорлор дагы, ютубту баштаган негиздөөчүлөр дагы неге бизде адамдар жок, неге биздин сайтыбызга адамдар кирбей атат деп кыжалат болуп, ойлонуп, болгону 40 гана адам кириптир деп ойлонуп отурган убакыт аларда дагы болгон. Ошондуктан эч кандай кыжалат болбоңуздар. Неге энди просмотр жок деп, керек болсо ютубту түзгөн адамдардын өздөрү дагы бизде качан просмотр болот деп күтүп олтурушкан. Ал эми мистер Бистикин мисалында алып карасак, азыркы чакта билесиздер, 1,5 миллиард подписчикке дагы почти жетип олтурат. Бирок ошенткен чакта дагы ал нерсени мындан 10 жыл мурдакысын эле алып карайтын болсок, болгону анда 8000 катталуучу болгон. 10 жыл мурда. Ал эми ютубтан 1000 катталуучуга жетүү үчүн 4 жыл мээнетин кылган. Эми караңыздар, биз кантип ошончолук адамдар мээнет кылып таштабастан 1 жыл, 2 жыл, 4 жыл убактысын ошол нерсеге арнап келген болсо, 2 ай, 4 ай чыдап койбойбуз дагы, менде неге просмотр жок деп олтура беребиз. Менде көп учурда окууга жазылганда сыйкырдуу таблетканы күткөн адамдар болот дагы, неге мен эртеси күнү эле акча таап кетпейм деп айтышат. Бирок андай мүмкүн эмес эч бир жерде. Кайсыл жакка гана барбайлы, бардык жакта 100% жыйынтык боло бербейт. Себеби дегенде мектептин мисалында эле, мектепте бардыгы 5ке окуй бербейт. Кээ бири 3ке окуйт, кээ бири 4ке окуйт, туурабы? Ошол сыңардай биз дагы ар бирөөбүз салымыбызды, аракетибизди кылсак, ошого жараша үзүрүн алабыз.